Эртеден баштап кечке чейин ар кайсы саясатты угабыз, керектүү эмес сөздөрдү угабыз, башкасын болот, бир жүрөктөрүбүздү бир тазалайлы. Аллах субханаху ва таала жүрөктөрдү карайт. Аллах таала жүрөктүн тазалыгын карайт. Жүрөктөрүбүздү бир аз тазалап, Алладан бир эстеп, Аллах тааланы бир мактап отурайлы. Качанда пенде Аллах тааланы мактаса, жаратуучу затын мактаса, Аллах таала сүйүнөт. Алла ыраазы болот, пенде мени жактырып атат деп. Адамды мактап койсо кандай сүйүнөт, мактоону ар бир адам жакшы көрөт. Эми бул көздү берген адам эмес да. Бул өмүрдү, жашты берген адам эмес да, ден соолукту берген адам эмес да. Ушунун бардыгын берген жаратуучу Алла. Алланы мактасак, Алла канчалык сүйүнөт туугандар. Асман жерди жоктон бар кылып жараткан. Биз көзүбүз менен көргөн, көрбөгөн нерсенин бардыгы жаралган нерселер, убактылуу нерселер. Жаратуучу бир гана Алла, падыша бир гана Алла, мээримдүү, райымдуу боорукер Алла. Кичинекей кумурскадан баштап Жибраил периштеге чейин, күн чыгыштан баштап күн батышка чейин жараткан Алла, шамалды жүргүзүп, адамдын канын айланткан, күндү чыгарып, күнүн нурун чачыраткандагы Алла. Мактагын Аллах тааланы таң аткандан күн батканча, мактагын Алланы жеп жаткан тамагыңды, ичип жаткан чайыңды мактаганча, мактагын Аллах тааланы тээп жаткан машинаңды, жашап жаткан асамнягыңды мактаганча. Анткени Алла ал-Хамидун Маджид, ал макталынган. Алланы канча мактасаң дагы аздык кылат экен, урматтуу туугандар. Ошондуктан Алланы күн сайын бир аз болсо да улуктап турайлы. Башка дүйнөнү сүйлөйбүз, саясатты сүйлөйбүз, керектүү эмес сөздөрдү сүйлөйбүз, ушак гыйбатты сүйлөйбүз. Бирок канча убакыт Алланы мактап жатасыз? Сизге өмүр берген, жашоо берген, ушул дүйнөгө Аллах таала сизге важа'ала лакум сам'a вал абсара вал афида ла'аллакум ташкурун. Алла силерге эненин жатында көз берди, кулак берди, жүрөк берди, аң сезим берди. Шүгүр кыласыңар деди. Шүгүр кылып атабызбы? Ушул Аллах берген көзгө шүгүр кылып атабызбы? Алла берген кулакка шүгүр кылып атабызбы? Алла берген тилге шүгүр кылып атабызбы? Күн сайын жүрөктөрү согуп атат, шүгүр кылып атабызбы? Ла'аллакум ташкурун. Силер Аллага шүгүр кыласыңар. Аллага шүгүр кыласыңарбы? Алла таала ушундай шүгүр кылуучу пенделердин катарына кошкон болсун. Шүгүр кылайлы, Алланы мактайлы, Алланы даңктайлы. Алла жаратуучу. Бир күнү келет, Алланын астына кайтып барабыз. Ва илейхи туржаун. Бардыңар Аллага кайтып кайра барасыңар деген. Бир күн келет, Аллага кайтып барабыз. Ошондо кабырга барган кезде ман роббука, эң биринчи эле суроо, сенин Роббиң ким? Сага өмүр өлүм берген ким? Сени тарбият кылган ким? Сени эненин жатында чыгарып кичинекей суу элең, кичинекей наристе элең, бөбөк элең, ушундай сага күч кубатты, мансаптуу, сулуулукту, таланттуулукту, байлыкты берген ким? Сен Роббиң ким деген суроо болот да. Алла жүрөктөрүбүздө барбы? Аллага болгон сүйүү жүрөктө барбы? Же дүйнөгө болгон сүйүү көбүрөкпү? Аллага болгон умтулуу, Алла фафирру илалла, Алла тарапка чуркагыла деп Алла өкүм берген болсо, бүгүнкү күндө адам баласы каяка чуркайт? Дүйнөгө чуркайт, акчага чуркайт, мансапка чуркайт, шайлоодо алдамай бир креслага чуркайт. Алланы тааныйлы. Ман важадаллаха важада кулла шей. Ким Алланы тапса, ал бардыгын тапты. Ман факадаллаха факада кулла шей. Ким Алланы жоготсо, ал бардыгын жоготту. Алланы табайлы туугандар. Алланы сүйүп өтөйлү. Алланы жакшы көрүп өтөйлү. Алла бизге өмүр берди, Алла ден соолукту берди. Аллах тааланы мактайлы туугандар. Жүрөк Аллага болгон сүйүү келсин.